Жеке маалымат массивтеринин ээлеринин реестри пилоттук режимде Бишкек шаарында ишке кирди. Жарандар реестр аркылуу кайсыл мамлекеттик же коммерциялык уюмдар жарандардын кандай жеке маалыматтарын чогултушаарын көрө алышат. Эң негизги максаты бул жарандардын жеке маалыматтарын коргоо. Бул үчүн биз бул реестри түздүк жана ар кандай маалыматтык компанияларды өткөрдүк. 4 буйруса тренинг өтүп жатат. Дагы тренингтерди өткөрөбүз реестр боюнча. Өзүбүздүн DPA.gov.kg сайтка дагы бүттүк эрежелерди ушу реестрге тиешелүү маалыматты документтерди дагы жүктөйбүз буйруса. Анан ошого жараша бүт эле ошо айтып кетилгендей регион Баткенден баштап Көлгө чейин ушу реестр боюнча маалыматты алышса болот да биздин сайт аркылуу. Тренингде жеке маалыматтарды коргоо агенттиги мамлекеттик органда иштеген жана бейөкмөт коммерциялык уюмдардын өкүлдөрү үчүн реестрди толтурууну, окутууну, ошондой эле эрежелерин сунуштады. Иш-чарага мамлекеттик мекеме өкүлдөрү, ишкер чөйрөсү жана Грузиянын эл аралык эксперттери, ошондой эле коомдук уюмдардан жарандар катышышты. Считаем это мероприятие очень важным. Бул иш-чара өтө маанилүү. Бизнес коомчулугу менен жеке маалыматтын реестрин толтуруу боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Реестр аркылуу ар бир жаран өзүнө таандык жеке маалыматтарын толтуруп же чогултуп жатканын биле алат. Бул эң жакшы. Реестр жарандын укугун коргоо үчүн иш алып барат. Жеке маалыматтарды сактоо, пайдалануу жана мамлекеттик же жеке тараптарга өткөрүп берүү бул мыйзам менен корголот. Кыргызстанда жеке мүнөздөгү маалыматтарды коргоо тууралуу мыйзам 2008-жылы иштелип чыгып күчүнө кирген. 2017-2021 жылдары жаңыдан жоолор менен толукталган. Азыркы учурда ошол айтып жаткан реестр пилоттук режимде кабыл алынды, пилоттук режимде жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан бардык бизнес коомдук өткөн мамлекеттик органдарды да чогултуп, реестр боюнча айтып бердик. Реестрди кантип толтуруш керек, реестрге кантип катталыш керек, бардык эрежелерин айтып бердик. Эскерте кетсек, Кыргызстанда өткөн жылы жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлгөн. Мыйзамга ылайык мамлекеттик, муниципалдык органдар жана менчигинин түрүнө карабастан жарандардын жеке маалыматтарын алардын өздөрүнүн макулдугусуз чогултууга, пайдаланууга жана үчүнчү тарапка өткөрүп берүүгө тыюу салынган. Сүйүн Айтагаева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.